Мураскор ханзаадасын тосуп алуу аземи болуп өттү. Шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян Казакстанга расмий сапар менен келди. Жогорку даражалуу мейманды тосуп алууда Касым-Жомарт Токаев бул визит эки тараптуу мамилелерге кошумча дем берүү жагынан чоң мааниге ээ экенин белгиледи. Бириккен Араб Эмираттары Казакстандын башкы өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. 2023-жылы эки өлкөнүн өкмөттөрү стратегиялык инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча биргелешкен декларацияга кол коюшкан. Ал эми өткөн жылы Бириккен Араб Эмираттарынан республикага түз инвестициялардын агымы 2 эсеге ашык көбөйүп, рекорддук көрсөткүчтөргө жеткен. Your country is among top 10 foreign investors to Kazakhstan. Бириккен Араб Эмираттары Казакстандын экономикасына ири чет элдик инвесторлордун ондугуна кирет. Сиздин сапарыңызда 20 млрд долларга барабар соода келишимдерге кол коюлат. Аларды ишке ашыруу стратегиялык кызматташтыкка күчтүү импульс берет жана өз ара пайдалуу эки тараптуу байланыштарды бекемдөөгө өбөлгө болот. Give powerful boost to our multifaceted cooperation and serve the best interest of our nations. Өз кезегинде мураскор ханзаада жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, өзүнүн жаратылышынын кооздугу жана элини меймандостугу менен жогору баалаган Казакстанга дагы бир жолу келип жатканын өзгөчө сезим менен белгилеп өттү. Ал өлкөлөр ортосундагы мамилелер ишенимге, өз ара колдоого жана жалпы өнүгүүгө умтулууга негизделгенин баса белгиледи. Over the years, this relationship has grown steadily. Бул мамилелер энергетика жана транспорттан санариптик инфраструктурага жана билим берүүгө чейинки ар кандай багыттарды камтыган соода инвестициялык өз ара аракеттенүү чегинен ашып кетти. Бүгүн кол коюлган келишимдер келечектеги биргелешкен иш чаралардын артыкчылыктуу максаттарына жалпы көз карашты чагылдырат. It's being formalized today, Mr. President, highlight the strength and clarity of our shared priorities.